Азыр сиздер мамлекеттик ишмерлердин күндөлүгүнөн деген топтомдон Жусуп Абдырахмановдун күндөлүгү боюнча түзүлгөн радио баянды угасыздар. Март 1931 жыл. Жазгы айдап себүүгө даярдык жана анын материалдык жактан кандай камсыз болгондугун тереңирээк изилдеген сайын, жазгы себүүнүн планынын аткарылбай тургандыгына бекем ишене баштадым. Кейиштүү, бирок шындык. Курулушта иш жаман. Курулуш материалдарынын кароосуз калуу системасы республиканын кароосуз калуу системасына айланды. Транспорттон жүктөрдү түшүрүү жана ал товарларды ошол эле станцияларды сатуу жөнүндөгү Андреевдин комиссиясынын чечими жеткен келиси улук. Адамдар акылын жоготуп баратат. Шакырайга айтып келди. Ага быйыл айдоо себүү планы аткарылбай тургандыгы, мал башынын кыскарып бараткандыгы тууралуу айтсам, ал кандайдыр бир кайдыгерлик менен билем, эмне кылуу керек деп тим болду. Сөз арасында аны менен Тынаев жөнүндө дагы сүйлөштүм. Келише албадык. Ал чыгаруу керек дейт. Мен каршымын. Эгер Тынаев эртелеп баш ийип, өз катасын улам-улам айтып турбаган болсо, анда аны сактап калуу үчүн эки жүздүүлүккө чейин баруу керектиги түшүнүктүү го. Бирок ал өз катасын бир эмес, бир нече жолу мойнуна алып жатпайбы? Тынаевтар аз экенин ал түшүнбөйт. Орто заар саясатчы деген ушул. Апрель 1931 жыл. Күндөр ушунчалык иш менен толук өтүп жаткандыктан, күндөлүктү ойдогудай жазууга эч мүмкүнчүлүк жок. Өкүнүчтүү. Анткени жашоодо жана иште эстеп жүрүүгө татыктуу болсо дагы, унутулуп калуучу майда барат окуялар көп болот. Күндөлүктү үзбөй жазып жүрүүгө тоскоол болгон дагы бир шарт, ал жумуштан кол бошой калган мүнөттөр эмге кат жазууга кетет. Бул күндөрүм демейдегидей эле жер айдоого, көчмөндөрдү отурукташтырууга кам көрүү менен кетти. 8000 чарба отурукташууга тийиш. Бирок бул жүзөгө ашуусу мүмкүнбү? Отурукташуу бул дагы маданият. Антке менен отурукташуу иши алигиче саясий мааниге ээ боло электиги өкүнүчтүү. Бул маселе боюнча менден башка эч ким иш жүргүзбөйт. Бирок жалгыз менин кудурет чамам жетеби? Эгер бул иш ордунан чыкпай калса, качандыр бир кезде элдин мени күнөөлөөгө абири жетеби? Көрөбүз. Бирок мындай акмакчылык адамдардын колунан келерине анча деле күмөн санабайм. Мындан 3 күн мурда Шакырайга бир катар уюмдардын иштериндеги кемчиликтер, аларды кантип оңдоонун жолдору тууралуу өз оюмду айтып бердим. Ал бул маселелердин бардыгын секретариатка коюп, койгондо дагы өз атынан коюп, кемчиликтерди оңдоонун мен көрсөткөн жолдорун сөзмө сөз айтып келип, ошол эле учурда аларды иш жүзүнө ашырууга жооптуулукту мага жүктөөгө аракет кылды. Канчалык кыйын болсо дагы ошол жерде бул сунуштардын автору мен экендигим жөнүндө айтууга туура келди. Апрель 1931 жыл. Бүгүн Шакырай менен дагы чырлаша кеттим. Себеби болбогон эле маселе. Эл комиссарлар советинин шаар мончосунун курулушуна акча кошуу боюнча Кыргыз соода, кооперация жана башка чарба уюмдарын милдеттендирген, менсиз кабыл алынган токтомун жокко чыгарган. Шаардыктар албетте менин үстүмөн арыз жазышты. Шакырай болсо аны эл комиссарлар советинин ишиндеги ор койгон кемчилик деп эсептеп, бул туурасында жалпыга жарыя салды. Ал өз сөзүн бекемдөө үчүн жана аны аша маанилүү кылып көрсөтүү үчүн мен токтом кабыл алынган соң аны иш жүзүнө ашыруу керек деп эсептейм. Абдырахманов болсо токтомду жокко чыгаргысы келет.
Анан мен токтомдорду токтотуу боюнча талап кылган 3 кырдаалга токтолду. А. Теплоключенко МТСин уюштуруу. Б. 600 гектар аянтка новолуп трести милдеттендирген. В. Шаар мончосунун курулушуна чарба уюмдарынан акча төлөө боюнча кабыл алган 3 бирдей токтомдорун толук бойдон жокко чыгаруу керек деген сунушумду мисал келтирди. Кызыгы, ал ушул 3 маселеде тең жеңилип, турмуш менин көз карашымды тууралыгын далилдеди. А. Теплоключенко МТСи тейлеген аймактарда күч уна жетиштүү экен. Тракторлар ишке толук чегилбептир. Б. Борбордук комитеттин Орто Азия бюросу 600 гектар аянтка пак тегүү жөнүндөгү новолуп трести милдеттендирген чечимди жокко чыгаруу жөнүндө сунуш киргизди. В. ОКнын бюросу чарба уюмдардын шаар мончосунун курулушуна акча төлөөдөн куткарууга макулдугун берди. Кайрадан менин айткандарым туура болуп чыкты. Эмне үчүн туура эмес чечимдерди жокко чыгарууга болбосун? Жаңылыш чечимдер биздин кызыкчылыгыбыз үчүн өтө зыян деп айтууга туура келди. Албетте, минтип айтыш жагымсыз нерседечи, бирок адам ошону өз айтууга мажбурлап жатса айлаганча. Он 2 апрель 1931 жыл. Себүүнүн абалы мен ойлогондон дагы олуттуу экен. Анын материалдык жактан жабдылышын өткөн жылдар менен салыштырууга эч мүмкүн эмес. Үрөндүк дан жетишсиз, буудай өпчап, трактор менен айдоонун наркы жогорулап кеткен. Бир сөз менен айтканда, эр болсоң кылычы жок чепти багынтып ал. Жерлерден келген кабарлар көңүл жубатарлык эмес. Сыягы райондорду кыдырып өз көзүң менен көрүүгө туура келет окшойт. Он 2 апрель 1931 жыл. Кече Исакеев түштүктөн келди. Ал пакта планынын аткарыларына ишенерин айтты. Мен анын жаңылышып жаткандыгына ишенем. Эгер ал муну кууланбай, чын дилинен айтып жатса, анда ал түзүлгөн кырдаалды көрө албаган сокур. Түштүккө барууну чечип, ал жөнүндө жол башчыларга айттым. Менин каршылыгыма карабай, ОКнын бюросу Айтматовду Арабан Карабура райондук комитетинин секретарлыгына бекитти. Алар эл комиссарлар советинин составын начарлатуу менен чарбалык советтик курулуштун сапатын начарлатып жатышат. Алардын эмне көздөгөнүн түшүнүү кыйын. Шахрай түзүлгөн активге болгон менин таасиримден чочураса, Исакеев саясатта эки оюмду ойноп жүрөт. ОКнын бюросунун кеңешмеси жүрүп жаткан убакта мен катышып отурушкан 2-3 адамга иш боюнча кагаз жазып жөнөттүм. Шахрай аны бюронун ишин тоготпогондук деп түшүнүп, бюронун акырында мага эскертүү бере баштады. Ага дагы бир жолу менин тартибимди жөнгө салгыдай, мен окуучуң, сен мугалимим эмессиң деп катуу айтууга туура келди. Он 6 апрель Ташкент. Борбордук комитеттин бюросунда болдум. Семенов жана Борбордук комитеттин экинчи катчысы менен тааныштым. Бактачыларды жабдуу үчүн Ташкенттин Кыргызстандын түштүгүнө эгин бөлүп жөнөтүү жөнүндөгү маселесин койдум. Көп деле эмес, болгону 13 000 центнер. Маселени чечкүндү койдум. Бербесеңер, Орто Азия үчүн жем чөп ташууну токтотуу жана эгинди пактачыларга жөнөтүү жөнүндө буйрук берем дедим. Кайма айтышуу чыгып кетти. Семенов бул кандайча? Абдрахманов ошондойчо. Буудай бербесеңер, жем чөп менен тоют өсүмдүгүнүн уругун ала албайсыңар. Семенов мунун чекилик, ар бир республика өз пайдасын көздөп каалаганын жасай берсин деген көрсөтмө жок.
Siz partiyalыk tartip бар экенин түшүнөсүзбү? Абдрахманов: түшүнөм. Бирок пакта республикалык эмес, союздук мааниге ээ. Менин аракетимде партиялык тартипти бузуу бар деп ойлобойм. Максатым бирөө гана: Кыргыздын пактачыларын нам менен камсыз кылуу. Эгер бул үчүн парт билетимди алам десеңер, айлаганча каршылыгым жок. Семенов: Болду, жолдош Абдрахманов. Парт билет жөнүндө болбогон сөзүңүздү токтотуңуз. Ачык сүйлөшөлү. 5000 центнер берем. Макулсузбу? Абдрахманов: Макулмун, бирок жетишсиз, өтө аз. Семенов: Мындай шарт, силер Ташкенге 5000 центнерди түндүктөгү сактаганыңардан бересиңер. Абдрахманов: Албетте, кайрып беребиз, бирок 5000 центнерди дароо жөнөткүлө. Семенов: Болуптур. Жөнөтүүгө Наворотновго буйрук берилди. Ошентип убактылуу болсо дагы 15-20 күнгө нам менен камсыз болдук. Өнөр жай товарлары пактачылар менен чек арадагы райондордо өнөр жай товарлар менен камсыздоо эң эле таалуулуу маселе. Семеновдун өнөр жай товарлары үчүн нарком сынаптан 1 миллион сом алууга жардам бер деп сурадым. Мүмкүнчүлүктү текшерип көрүшсө, бардык базаларда 3,5 вагон пактадан жасалган кездеме жарым вагон чай бар экен. Ошондой болсо дагы Кыргызстанга ар кандай ассортименттеги 1 миллион сомдук өнөр жай товарларын темир жол аркылуу жөнөтүүнү макулдаштым. Баристе болдум. Ал колдо бар эгиндин эсебинен Кыргызстанда 50 000 центнер кол тийбес фонд түзүү жөнүндө сунуш киргизди. Эгин менен камсыз кылуудан кимди алып таштайбыз деп сурады. Ал өзүңөрдүн ишиңер дейт. Эмне айта аласың? Камсыз кылууну пландаштыруу болбосоң кое кал. Бул сунушту жараксыз деп табуу керектигин билдирип, ОКга телеграмма жөнөттүм. Ошондой эле Фрунзе Рыбачи темир жол курулушу боюнча маселе койдум. Макулбуз, бирок рейс жок дешти. Аргасыдан мындан ары эмне кылыш керек деген суроо туулат. Он 7 апрель Ташкент. Наворотов менен эгин жана жем чөп жөнүндөгү келишимге кол койдум. Бул келишимдеги негизги нерсе мен накталай алам. Ордуна берерим кагаз. Гидроэлектрокурулушта болуп чүй менен нарындын келечек иштерин тактадым. Анча деле канааттандырарлык эмес. Нарын кыргыз проблемасынан өзбек проблемасына айлана баштаптыр. Андай болсо мен эмне үчүн күрөштүм эле? Чырчык боюнча дагы маселе чечилбей калды. Акча беришпейт. Ушундан улам улуттук республикаларда дагы, анын ичинде Кыргызстанда 5 жылдык план кандай аткарылып жатат деген суроо туулат. Экономикалык жана маданий жактан артта калган улуттук чет жакаларды көтөрүү боюнча 5 жылдык планда айтылган партиянын көргөзмөлөрү ишке ашпай калабы деп чочулайм. Мунун себеби эмнеде? Себеби сыягы биздин жардылыгыбызда жана капиталисттердин чөнтөгүн тоногондой эле бизди талап тоношуп жаткан дүйнөлүк экономикалык кризисте деп ойлойм. Капитализмдин кризиси бизге дагы терс таасирин тийгизип жатат дегенге ишенүү кыйын. Бирок чындыгында ошондой. Анткени дүйнөлүк экономикалык закондон качып кутулуу мүмкүн эмес. Тажикстанда басмачылык. Ибрагимбек согуш менен бузуп өттү дешет. Англичандар уктап жатышкан жок. Андай болгондо Орто Азия республикаларындагы советтерге каршы элементтер уктап жатмак беле? Албетте укташпайт. Ошондуктан бул окуя оошуп, советтерге каршы биздеги жат элементтер дагы баш көтөрөбү деп корком. Кокусу ошондой болсо, биз аларды ошол замат жок кыла албасак, анда пакта планы сөзсүз үзгүлтүккө учурады дейбир. Сиздер Мамлекеттик ишмерлердин күндөлүгүнөн деген топтомдон Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгү боюнча түзүлгөн радио баянды уктуңуздар. Окуган Бактыбек Мамытов.